Өнөр алды кызыл тилди баалай билди телевизион сыңарында ошол кызыл тилин таңдайга бүлөп, кыргыздын көөнө өнөрү болгон төкмөлүктү көкүрөгүнө багып, андан тышкары керемет ырларды кемелине келтире аткарып жүргөн жаш талант бүгүн биздин студиябызга келип отурат. Жаш талант деп айтууга негиз бар, анткени жаш туруп элдин сүйүнчүгүнө ээ болду. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, анда сиздердин дагы колдооңуздар менен биз замананын кадырлуу коногун чакыралы. Кыргыз улуттук Манас театрынын төкмакыны белгилүү деп айтсам жарашат. Кутман Садбакасов бүгүн бизде мейманда. Кош келиңиз, Кутман. Саламатсыздар. Кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Келиңиз. Буюрса, Кутман жакшы жаңылык менен келди. Мына ошол жаңылыкты дагы көгүлдөр экран аркылуу бөлүшөбүз деп турабыз. Жана андан тышкары ошол Кутмандын көкүрөгүндө багылган ар тараптуу өнөрлөр тууралуу сүйлөшөлү деп атабыз. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы, арыбаңыздар. Жакшы турасыздар, Кутман таңыңыздар менен. Жакшы. Эмне жаңылык, Кутман? Жаңылык буюрса 28 февраль күнү кечинде бир чоң жаңылык кылалы деп аракет кылып атабыз акырындап. Бизде негизгиси ошол эле аз дайындык менен. Бул канча убакыттан бери пландалып келаткан максат эле? Бул 1 жыл мурун кыялданып, максат коюп, ниет коюп баштаганбыз. 1 жыл болуп калды буюрса аракет кылып келатканыбызга. Жакшы. Баягы элибизге табыш мактатпай ачык айталы. 28 февраль күнү буюрса улуттук филармонияда кечинде Кутман кеч деп аталган Кутман Садбакасовдун концерти болот. Кутман кеч деп аталышы жөнүндө дагы токтолуп коелу. Жөнөкөй, бирок эле ошол эле учурда бир сиздин ысымыңызга байланыштуу, айтор сизге байланыштуу коюлган ат болуптур да. Кутман кеч деп биз өзүбүз эми негизи азыр жана өзүңүздөр башында чакырып атып айткандай жаш экенбиз, бизде жаштык бар экен азырынча. Анан айтыш концерттин темасын өтө көп ойлонуп, көп темаларга кайрылганбыз. Бирок Кутман кеч деп ушул келген меймандын бир күнкү кечин кутмандуу кылып, шаңдуу кылып бере алсак арман жок деген жакшы ниет менен, изги тилек менен Кутман кеч деп атап койдук. Жакшы. Концерттин программасы кандай түзүлүп атат? Концерттин программасы негизгиси билесиздер, биз айтыш өнөрүндө жүргөндөн кийин аздыр көптүр көрөрмандар айтыш күтөт экен бизден. Анан негизги бөлүгү айтыш бөлүк болот. Концертти эл артисти Залкар агайыбыз Түгөлбай Казаков алып барат. Казакстандан төкмакын конок кызыбыз келатат буюрса. Анан буюрса жакшы жагымдуу чыгармалар менен коштойбуз деген ниетибиз бар. Жакшы. Кутман, баягы сизди жакындан билген адамдар катары айтсак, арбагыт өнөрүңүз бар. Концертте ошонун бардыгын тең ушул кезге чейинки чогулткан табылганыңызды көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атабы? Же убакыт жетпей калып атабы? Кудай буюрса колдон келишинче аракет кылып атабыз азыр. Анан эми ар бир өнөрдө баягы ар бир тармакта мисалы аткаруучулукта же акындыкта же башка нерседе айтуучулук багытында ар бир тармактын чеберибиз деп айтыш кыйын, бирок ар бир өнөн колдон келишинче, дарамет жетишинче бир жакшы чыгармаларды аткарабыз деп дайындык көрүп атабыз азыр. Жакшы. Мына концертиңиздин алып баруучусу Түгөлбай агайыбыздын болуп атканы бул аябай сыймыктана турган көрүнүштө. Анан кантип ал инсандын көңүлүнө туш болуп калдыңыз? Түгөлбай агай мен жакшы көргөн балдарымдын бири деп айтып калат. Аябай толкунданып, кубанып калабыз. Агай менен биз 6 ай бою билим айтыш долбоорунда иштедик. 6 ай, андан сырткары агайдын өзүнүн жеке тапшырмасы менен 1 жылдан ашыгыраак убакыт агай менен чогуу иштедик. Анан аябай көп чоң семинарларда, башка иш-чараларда агай менен көп чогуу болдук. Агайдын тапшырмасын алдык, тапшырмасын аткарып, агайдын жанында жүрдүк. Анан мурдагы концерттерибизде дагы биз айтышкер акындар тобу уюштурган концерттерде дагы агайга суранып алып барып бериңиз айтыштарды деп сурансак, макулдугун берип агай алып барып берип жүргөн. Анан бул концертте дагы
агайга айттым, агай ушундай алып барып берсеңиз жакшы болот эле деп. Сен колдон келген жардамды сенден аябайм уулум деп агай эң чоң кубанычты тартуулады. Дем болуп атат, Талантыңыз, жоопкерчилигиңиз, өнөргө кылган мамилеңиз бардыгы ушул агайдын купулуна толду окшойт деп ойлойм да, анткени бардыгы эле адамдын бактысына буйра бербейт болуш керек мындай сыймык. Эң сонун эми мына ушул өнөр дүйнөсүнө акырындап өтөлү. Кутман бүгүнкү күндө ушул улуттук манас театры аркылуу, өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз аркылуу элге жакшы бир өнөрүңүздү тартуулап келе жатасыз. Изденүү кандай болуп атат сизде акыркы кездерде? Изденүү негизи бул өнөрдө ар кандай болот окшойт. Бир туруп бир башкача ойлор келип, кыялдар келип, чабыттап, көп нерсе келип, ошол нерседен рахат алып, кубанып турган кезиң болот экен. Бир туруп эч нерсе келбей, кыйналып, чыйралып кете албай, ушундай кыйын мезгилде болуп калат экен. Бирок азыр көбүнчө аракет кылып атабыз изденүүнүн өзүнүн үстүндө. Улуу агайлар менен, улуу инсандар менен баарлашып, агайлар менен жолугуп, кепкен-кешин алып, окуу менен аракет кылып атабыз акырындап. Караңызчы Кутман, кандай гана токтоо жансыз. Сизди Элмирбек Иманалиевге окшоштурушат, устатыңызга. Башынан эле токтоосузбу же устаттын таасириби? Мен негизи өтө шок болчумун. Аябай тентек болчумун. Тентектер бат токтолот. Мугалимдер, мектепте окуп жүргөндө мугалимдер кандай адам болор экенсиң дешчү. Анан кийинчерээк баягы кандай себептери болду өзүм деле түшүнбөй калдым. Негизи баягы бир мезгилде түнт болуп, ачыла албай, оюмдагы нерсени айта албай, оюмдагы нерсени ырдай албай, кысылып жүргөн мезгил болду. Ошол мезгилде акыл токтотуп, өткөл курактан өтүп бараткан мезгил окшойт. Ошол кезде баягы бир нерсени акырындык менен астейдил мамиле кылып ойлонуп, анан иш кылганга, керек болсо сүйлөгөнгө аракет кылып отуруп, анын сырткары дагы Эли булбул Элмирбек Иманалиев агайыбыздын теледеги, интернеттеги, башка жактагы баардык айтыштарын, эфирлерин, кыймыл аракетин, дем алганын, сүйлөгөнүн, үндөгөнүн туурай берип, балким ошол нерседен дагы болушу мүмкүн. Эң жакшы. Биз үчүн кубаныч, анткени ошондой улуу инсан өзү жок болсо дагы, ошол инсандын таалимин алып калган шакирттери ушул жолду улап келатат. Ооба. Аткаруучулукта кандай болуп атат? Ырларды аткаруу, баягы айтуучулук өнөргө, менин билишимче айтуучулук өнөргө көбүрөөк басым жасайсыз, төкмө акындыкка. Аткаруучулукта деле бирок уйрмандарыңыз топтолуп калды. Бул негизгиси акындык өнөрдү, айтыш өнөрүн, төкмөлүк жамакчылыкты өнүктүрсөк деп, негизги максат кыялыбыз ушу акын болсок экен деп кичинекей кезден ошого дилгирленип аракет кылгандан кийин бул өнөрдүн азарты дагы, айтышка чыккандагы айтыштан жакшы ырдай албай калган кезде болгон өзүңө болгон таарыныч дагы ушундай кумарлуу болот экен. Ошол нерсенин баары айтышка, жамакчылыкка, бир ырларды издегенге, жакшы таап алсам экен деп аракет кылганга түрткү болот экен ошол нерсенин баары. Аткаруучулук болсо, ал адамга дээринен, наркы төпкүрүгүнөн берилет окшойт. Биз өзүбүз үй бүлөдө атам, апам, агаларым, баардык чыгармачыл адамдар болгондон кийин мага да ошол нерсе өткөн окшойт. Мен көбүнчө баягы аткаруучулукта, комуз ойноп ырдаган жагынан көп кыйналган жокмун. Кичинекейиңизден? Мен үчүн кыйын болгону азыркыга чейин эле ошо сөз издеп сөз таба албай кыйналган. Кыйналганыңыз эле төкмөлү, кийшөлгөнүңүз эле төкмөлү. Кутман мырзанын кичи мекени Оттук айылы, Нарын районуна караштуу. Ошол айылда Садыбакасовдор деген чыгармачыл үй бүлө бар.
өзүңүз айтмакчы, атаңыз баштап баягы үй бүлөдө бардык бир туугандар, ал тургай неберелери дагы ырдап ырга жакын болуп атышат да. Биз баса белгилеп дагы бир жолу айтып коелу, Суран Садыбакасов деген ысым дагы элге кеңири таанылып калды. Мына ошол Суран, Шатман, Кутман Садыбакасовдор булар бир туугандар. Анан Кутман ошол бардык эле комуз чертип ырдашат, бирок жүрөктүн кылын кошо черткен аткаруучулар өтө аз да. Анан сизди ошондой жүрөктүн кылын дагы чертип, ушундай бир сезимди козгоп ырдайт деп айтсам жаңылышпайм. Сизге ырыңызды укканда мындай арбалып калат ар бир угарман. Келиңиз эми таң эрте ушул лирикалык ырлардан ырдап бербейсизби? Айрыкча филармонияда бир кезде сезим жанарын ырдаганда эл ушунчалык сонун кабыл алды эле. Ооба. Майра Керим кызынын ырлары репертуарыңыздан орун алган экен. Азыр кайсыларды болжоп атасыз? Анда ошо сезим жанарын Эң сонун болот, эң сонун болот. Кандай жүрсүз деп сурап тарегим, кадала түштү оттой карегим. Ыйга бар жүрсөм берип кеттиңби, багып алгын деп сүйүүдан эгин. Сенин жанарың селдей агамын, сезим көлүнө чөгүп барамын. Сагынган кезде санап кадамым, санага түшсөм кайда барамын. Кабарың мага айтчы карагым, кусалык кысса кайдан табамын. Кучагым жазып тосуп алары. Өзүңдү кээде көрөм түшүмдө, тунук сырларым толуу ичимде. Бүтүсүз жерден көрүп калсам деп көчө кеземин элдин ичинде. Сенин көздөрүң жүрөк ezгенин, кадыр сүйүмдай кантип сезбедиң. Сени табам деп түнөк ezгенин, аппак таңдардан талбай көздөрүң. Сагынчымдай кел таркат тез менин, кажети да жок сенден өзгөнүн. Өзүңдү күтүп жүргөн кездемин. Баракелде. Кутман мырзанын сезимин козгогон кайсыңыз болду экен? Элдик мотивдеги ырлар, элдик ырлар же болбосо ошол баягы илгерки мурунку авторлордун терме санат мотивиндеги ырларды дагы аткарууну өзүңүзгө сиңирип келатасыз акырында, да? Ооба, буюрса. Ырлар эле эмес. Бул жана айтып өткөндөй 6 айлык окууда бизге түгүл баягы көп тапшырма берип атты. Ошол тапшырманын ичинде залкар инсандардын, улуу аталарыбыздын айтыштары, терме санаттары кирген. Кудай буюрса азыркы күнгө чейин иштеп атабыз азыр. Буюрса жакшы бир
жаңылоо менен алып чыгабыз деген үмүтүбүз бар. Эң сонун ошол ырлардын, ошол санат дастан термелердин чыкканын биз дагы күтөбүз. Эми биз жеңи жоктун көк сулуусун сураналы деп турган чакта Кутмандан кандай жооп болот экен? Ооба, Кутман мырзадан кайсырды сурансак дагы токтолбой ырдап берет деп мен ишенип турам, себеби репертуарыңыз абдан бай, көлөмдүү, ашыктык терме санат дастандарды ырдап жүрөсүз, Жеңи жок атабыздын көк сулуусун ырдап берейин анда. Жакшы болот. Эң сонун болот. Жети күн тынбай ырдаган, жети дубан сыйлаган жестаңдай акын жеңи жок атабыз экен. Ошондой асыл залкар атабыздын арбагы ыраазы болсун. Көк сулуу деген көлөмдүү ашыктык чыгармасын өзүндө аткарып Эң жакшы. Aşıkmın sizdey perige, ayt albay sırrım demigen adamdımınça kıynabay ayttırbay bilsen emine. Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demige, kişini mınça çurkatbay dege kıynabay bilsen emine. Gülgün gümüşün, gülgündey kızdın gülüsün, büyüttü tartıp жүрüşüm, gündeyim aytçı kim üçün. Güydörüm takır üzgüm yok, güy gözüp suyun ümitim, jark etse gülgündey gümüşün, jaydarı kızdın gülüsün. Жалынға түшүп күйүшүмдеги жалжалым айтчы ким үчүн, жаныңдан асты чыккым жок деги жан кызып сүйүү үмүтүм. Görüşkөн күнүм салтанат, көркүңөн күн ай жалтанат, көркөмүң жанды көксөтүп көмөкөйдөн балтамат. Көрүшпөй калсак көк сулум көнөктөп көздөн жаштамат, жолуккан күнүмдө салтанат, жодураган келбетиңмен жол карап тарттым көп азап. Жолукпай кетсең көк сулуу, арман ай жошулуп көздөн жаштамат. Bir koyan kaçırıp, bil albadım gök sulun, emi tağdır ne bolot bil albadım gök sulu. Belden bir tülkü kaçırıp jet albadım gök sulu, jetkizbesden o düşmanga men get albadım gök sulu. Altı kanat ağıydın da geriştesin oy gök sulu, 62 sulunun keriştesin oy gök sulu. Armanda kaldık koşulbayda geçtesin o gök sulu. Jeti bir kanat toy bozuydun geriştesin oy gök sulu. 72 sulunun sen periştesin oy gök sulu. Jetpey bir kaldım sağa dep, arman ay geçtesin o gök sulu. Argıma kattım basığı, aksıdan çıkkan datkayım bulay tamak kızdın asılı. Var günü sende bırdagan akındın kaysı жазığı, bülük bir attın doy basığı. Gündüzdü sulu nur perim sen, gün tamak kızdın nasılı. Günügö sen dep kakşagan, koyçu küküktün ağaysı жазığı.
жигиш котун козготосуң көк сулун, көчтөн калган тайлактай боздотосуң көк сулун. Саятчы салган бозкуштай саматасың көк сулу, сагындырып адамды саргайтасың көк сулу. Өлүп бир калсам дой калармын, өлбөй да тирүү бар болсом мен өзүмдү кылып алармын. Аман бир болсом табармын, анташып койгон сөз үчүн мен сени ажыратып алармын. Аман бир болсом табармын, анташып койгон сөз үчүн мен сени ажыратып алармын. Баракелде, бар болуңуз. Разыбыз. Талантыңыздын канаты талбасын. Буюрса Кутман, келечекте дагы мындан дагы мыкты бир көрсөткүчтү көргөзүшүңө тилектешпиз. Элден үмүт чоң, элдин үмүтү чоң. Буюрса. Ошол үмүттү актаган мырзалардан болоруңузга ишенебиз. Анан Кутман, биз бүгүн куткаруучуларга жакшы тилектерди арнап атабыз. Ар бир кырдаал акындардын жүрөгү аркылуу өтөт. Сиз куткаруучулардын эмгегине кандай баа бересиз? Ошол Түркиядагы бир каалоо тилегиңизди айтып коюңуз, Негизи кыргыздар байыртан биздин наркыбызда бар нерсе экен, салтыбызда бар нерсе экен. Жүздөгөн ойду сүйбөстөн жүрөгү менен сүйлөшкөн дейт. Жүрөк туйган нерсе башка болот экен. Биз кыргыз эли байыртан жүрөгүбүз менен сезип туюп, жүрөгүбүз менен акылдашып сүйлөшүп келген элбиз. Жүрөгү менен сүйлөшкөн, жүрөктө Кудай жашаган инсан бул сөзсүз боорукер болот, кайрымдуу болот. Кандаштарыбызда болгон апаат бул ар бир өлкөнүн, ар бир жарандын, ар бир адамдын башына келе турчу кырдаал болушу мүмкүн. Бир Кудайдын буйругу. Анан биздин баатыр жигиттерибиз, агаларыбыз барып кол кабыш кылып жардам кылып келгени бул кыргыз үчүн, кыргыз эли үчүн бул мурунтан болуп келген нерсе. Кудай буйрса мындан да боло берет, болуш керек. Мындай жакшы иштер, жакшы иш-аракеттер биздин агаларыбызга түрк элине барып кол кабыш кылып келген бир туугандарыбызга ыраазычылык билдиребиз, биз да сыймыктанабыз, мактанабыз деген. Бар болуңуз.